Азыр ушул эми саламат сактоо министрлиги тарабында көптөгөн суроолор жарап жатат да. Бул ушул ооруканалардагы дарыгерлердин бейтаптардан акча талап кылгандыгы, акча алгандыгы боюнча мына өзүңүз видеолор да чыкты, иликтөөлөр да чыкты. Буга сиз кандай жооп бересиз? Андай фактылар бар, моюнга алабыз. Эми телегей тегиз болбойт экен да, 5 кол деле мына тең болбойт атпайбы? Бирөөсү кичине, бирөөсү семиз дегендей ар кандай болот атпайбы? Бирөөсү узун, бирөө кыска. Так эле ошондой адам баласы үй бүлөдө 5 бала болсо 5 балаң деле ар башка болот. 5 кыялы бар дегенде эле адамдар да ошондой болот экен. Кесиптештерди мисалы үчүн бирок баардыгы эле ошо медицинадагы 13.000 врач, 35.000 медсестрам бар акмак, бар алат дегенге бул такыр болбойт. Анткени баардыгы өзүнүн көбүн эсе 99% жакшы деп атат. Жакшы деп атат. Иштебесе эми элестеткиле, көчө күнү өзүмдүн отчетумду бердим. 5 миллион 700 миң чакырык жанагындай кабыл алым жасайт беле. 470 миңден ашык госпитализация болот беле. Ал ошо 470 миң сакталган өмүрлөр деп эсептеп кое берсеңиздер болот да. Ошол жана больница жаткырылып, сакталып, убагында жардам көрсөтүлүп калган больнойлор, бейтаптар. Блогерлер дагы эми жарым жартылай толук кандуу бербей коет атпайбы? Монтаждап кичине керектүү жерин алып атат. Анан кийин кандай болгондо чыгып кетип атпайбы? Туурабы? Эми аны ишеничтен кетип калып атат да. Эми кээ бир жерде санитарный зоналарыбыз бар. Кызыл жана стерильный зоналар бар. Ошого чейин кирип барып, тетякка чейин, төрөт залына чейин кирип барып атат. Эми бул уятсыздык дагы бир жагы, бир чети ошо беспардонность мындай тарбия көрбөгөндүк да. Аны эми эл жапырт журт мындай аны колдоп атат, чоо жайын билбей элечи. А бирок мисалы үчүн ага санкция берген жок. Ал эмне прокурорбу же санкциясы бар бир следовательби? Стол эмес тартып алган үйдө кана акчаңыз каякта деп ачып атат. Эми болбойт да андай. Анан кээ бири мисалы үчүн мына камеранын өзүнүн дагы бир топ сүрү бар. Камераны көргөндө көп киши тайсалдап калат да. Анан айтар сөзүн таппай калып атат. Билген нерсесин айта албай калып атат. Түшүндүрүп бере албай калып атат. Анан ошонун баарын колдонуп эле, анан баягы опузаланып бияка киргенин дагы эстеп атам ошо. Ошондой моменттерди колдонуп, бул камеранын күчүн мындай ашкере колдонуп атат да. Ал жагын ошо эске алсаңыздар, ошол маалыматты, урматтуу ошо көрөрмандар, маалыматты бир тарап болгондон экинчи тарабы да болуш керек деп мындай болгон жеке эле бизге тийиштүү эмес. Деги эле кайсыл маалымат болбосун, ага критикалык көз караш менен карасаңыздар деп ойлойт элем да.